Акыркы мезгилде мектеп окуучуларынын арасында адам өлүмүнө чейин жеткен кейиштүү окуялар болду. Учурда бул коомдогу эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук, бейбаштык, аракет өңдүү терс көрүнүштөрдү канткен алдын алып болтурбай кое алабыз деген суроо мугалимдердин, ата-энелердин уйкусун бузуп, жалпы коомчулукту санаага салды. Мындан улам Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Борбор каалабызда буллингге жол жок аттуу кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган форум уюштурган. Ага шаардагы мектептердин мугалимдери, жогорку класстын окуучуларынын президенттери жана психолог адистер келишкен. Мектеп окуучуларынын арасында абдан бир жагымсыз тентектик, адам өлүмүнө чейин жеткен бир окуялар болгондон кийин Маданият министрлиги Кыргызстандын жаштар кыймылы менен биргеликте жалпы Кыргызстандын мектептери арасында жана жаштар арасында ушул буллинг деп атабыз, баякы үстөмдүк кылуу, тентектик кылуу, анан зордук зомбулук көргөзүү улуу жаштагылар кичүүлөрүнө. Буга каршы биз атайын кампанияны баштадык. Бул кампаниянын аты буллингге жол жок деп аталат. Чындыгында мектептеги бул окуяларды жоюш үчүн бул балдардын ролу абдан чоң. Анткени ал мектептин лидерлери, алар ошол мектепти жөнгө салуу боюнча мугалимдин же болбосо бийлик өкүлдөрүнүн же милициянын көзү менен эмес, а окуучунун көзү менен карап, чындыгында ичинде эмне болуп жатат, булар жакшы билишет. Ошондуктан бул жолку талкууда окуучулардын өздөрү окуган мектептеги буллинг темасында пикирлери айтылды. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту токтотуу учурдун актуалдуу маселелеринен болгондуктан тиешелүү мекеме уюмдар жогорудагыдай түрдүү иш-чараларды өткөрүүдө. Максат сырттан байкоочу гана болбостон мектептеги бүгүнкү абалдан кабар алуу, балдардын ойлорун эске алуу менен көйгөйдү жоюуга ар тараптан көңүл бөлүү. Эми азыр биздин мектептерде болуп жаткан окуялар ар бирибиздин жүрөгүбүздү оорутат. Бирок бул кырдаалдан чыгуунун көптөгөн жолдору бар. Эң башкысы Кыргызстанда үй бүлө институту бекем болуш керек. Ал эме дегендик? Өлкөдө жарандарыбыз жумуш орду менен камсыз болуп, туруктуу айлык ээ болуш керек. Ошондо үй бүлө институту бекем болот. Бекем болгон үй бүлөдө балдарды окутуу дагы, тарбиялоо дагы жаңы деңгээлге чыгат. Мындай экономикалык кырдаалда бул окуядан биз тез арада арылып кете албайбыз. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, билим берүүнүн мазмунун өзгөртүп, байытышыбыз керек. Башка айтканда, окутуу менен тарбия жана өнүктүрүү жарыш жүрүш керек. Мына бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 12 жылдык билим көтөбү деп атабыз. Мына ушунун эң башкы максаты жалпы адамзаттык баалыктар менен улуттук көөнү баалуулуктарды синтездөө аркылуу, интеграция аркылуу окуу программаларын, окуу китептерин даярдап, келечекте балдарыбызга мыкты билим, мыкты тарбия берели деп атабыз деген багытка кетишти. Бул жагынан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри доктор Шаршеева стратегиялык өңүттөн алганда чоң кадамдарга ишенимдүү кетип баратат. Муну сөзсүз колдошубуз керек. Ошондо гана биз билим берүүнүн мазмунун өзгөртө алабыз. Мектепте балдардын кылмыштуулукка баруусуна бир нече фактор таасир этет. Жаш активист Жакшылык Бекназаровдун айтымында жетишсиз тарбия, интернеттеги туура эмес контенттерди көрүү, рекетизмге кызыгуу да ушундай көйгөйлөргө алып келет. Мектепте балдарды кызыктыра турган нерселер аз болгондуктан, анан балдар бош убактысында эмне кылыш керек экенин билбестен ушундай туура эмес иш-аракеттер кылып койгондор көп да. Мисалы үчүн эгерде мектеп парламенти мектептерде күчтүү болгондо, мектепте деген жанагындай окуучуларга кызыктуу ийримдер болгондо, аларга бир лидерликке багыттан кошумча окутуу курстары болгондо, кызыктуу болгондо, балдар өзүнүн потенциалын ошол нерсеге жумшамак да негизинен. Көп балдар ошондой мектептерде альтернатива жок болгондуктан, мектепте курстарды жоюп салгандыктан, кружокторду жоюп салгандыктан, же мектеп парламентине дагы бир системдүү иш-аракет болбогондуктан, менин оюмча, ошон үчүн балдар бул багытта бош жүрүп атып эле эмне кылышты билбей, ушинтип туура эмес ишке барып кеткендер бар да. Албетте бул жерде мектепте эле күнөөлөш катачылык. Бул жерде ата-эне, мектеп, мугалим ошо биргеликте комплекстүү иш жүргүзүш керек да негизинен. Мектептеги буллингди жоюуга окуучулар өздөрү да кызыктар. Алардын ою боюнча кылмыштуулукту жоюу үчүн мугалимдер ар бир окуучунун ой жүгүртүүсүнө көңүл буруп, жакшы окуган бала, начар окуган бала деп бөлбөй тегиз мамиле жасалышы керек деген мектеп окуучулары өз ойлору менен бөлүштү. Бул форум ушул
биздин коомдо буллингке каршы күрөшүүгө абдан бир чоң пайдасын тийгизет деген ойдомун. Силердин мектептерде ушу буллингдин элементтери барбы, көрүндүбү, байкадыңбы? Негизинен биздин мектепте андай буллинг көрүнүштөрүн мен байкаган эмесмин, бирок ушул коомдо болуп жаткан иштерден кийин дагы биздин мектебибиздин администрациясы буга дагы көп көңүл буруп баштады десем болот. Мугалимдерден кандай мамилени күтөсүң сен ушундай учур кездешип калса? Мындай учурда албетте салкын кандуулук мамиле менен иш жүргүзүш керек. Эч кандай агрессия калтырбаш керек жана эки тарап тең аргументке келип, толук түрдө бул ишти туура жакка чечкенге аракет жасаш керек. Классташтарыңа, деги эле мектептеги окуучуларга эмне айткың келет? Ушундай иштерден алыс бололу. Буллингдин себеби мен ойлоймун бул жаштардын караңгылыгы, маданиятсыздыгы, анткени мунун баары агрессиядан келип чыгат деп ойлоймун. Кандай кеңеш берет элең өзүң менен тең туштарыңа, сени менен бирге окугандарга, деги эле мектептеги окуучу балдарга? Айтарым балдарга урт окмок менен эчтеке жете албайсыңар. Анын арты эле жаман болот. Өзүңөрдүн жашооңорду башкасынын жашоосунда бузуп аласыңар. Кудай сактасын, өлтүрүп аласыңар. Менин айтарым азыркы жаштарга окугула, өнүккүлө, өскүлө, анткени келаткан келечек бул биздин колубузда, жаштарда. Кыздардын арасында буллингдер аябай эле көп да. Мисалы, көп эле мектептерде кездешип келет, болгон аны кандайдыр бир нерсе менен жашырып, жабып, мисалы, коомго чыкпайт да. Мисалы, акыркы окуялар бул бир жумадан бери жашырып келген окуялар болуптур. Аны ачыгына чыккандан кийин уже ушундай конференциялар өткөрүлүп атат да. Мисалы, кыздардын арасында буллингдер көп эле болот. Мисалы, жигит талашып же кандайдыр бир жаман сөз айтып койгон үчүн мисалы буллингдер аябай эле көп болот да. Бул буллингдин кесепети бул ата-эненин тарбиясынан, ошол адамдын өзүнүн коомунан жана дагы мугалимдерден дагы болушу мүмкүн да. Ата-эне Мугалимдер кандай мамиле кылышы мүмкүн? Мисалы, кээ бир мугалимдер ошол окуучуга мындай кемсинтип коюшу да мүмкүн да. Сен жаман окуйсуң же ошондой ошого кек сактап калып, ал окуучу мисалы ошол өзүнө кек сактаганды башка окуучудан алса, ошондой рахат алышы, кээ бир ушундай өзүнүн эми кек сактаганын чыгаргысы келет да, ошон үчүн да буллингдер да пайда болушу мүмкүн. Сен ушуну буллинг болуп аткан учурга туш келдиңби? Эгер көрсөң кандай мамиле кылат элең? Мен андай окуялар болгон эмес. Эгерде мен ошондой окуяга туш келсем, мен биринчиден мугалимге, өзүмдүн жеке класс жетекчиме же болбосо мектеп администрациясына кайрылмакмын. Кантип ойлойсуң, мугалимдер кандай мамиле кылыш керек ушул буллинг болбош үчүн мектептин ичинде? Буллинг болбош үчүн ар бир окуучуга, ар бир окуучунун кыял жоругуна, эмесине жараша мамиле кылса депчи. Ар бир окууну түшүнүп, анын үй бүлөлүк эмесин, статусун, ушуну бүт баарын карап чыкса, анан ошондо буллинг болбойт деп эсептейм да. Форумдун жүрүшүндө мектептеги буллингдин алдын алуу, окуучулар арасындагы зомбулук жана дискриминацияны жоюунун жолдору талкууланып, мектеп окуучулары менен тиешелүү адистердин ортосунда таасирдүү баарлашуу болду. Мындай көрүнүшкө мугалимдер деле күнөөлөбөстөн, ата-энелер менен бирге коомдогу ар бирибиз көңүл кош карабай, алдын алуу иштерине аракет жасашыбыз зарыл. Анан мектептерге күнөө эмес да. Ата-эне эмне кылып атат? Коомчулук эмне кылып атат? Ата-эне, мектеп, коомчулук үч бирдиктүү күч чогуу синхрон иштеш керек. Ал эми баланын тарбиясын ата-эне мугалим өткөрүп берип салса, анда бала эмне болот? Ошон үчүн бул жерде абдан терең байланыш болуш керек. Ал үчүн үй жакшы болуш үчүн өлкө эң башкы маселе. Үй бүлө мүчөлөрүн туруктуу жумуш менен камсыз кылыш керек. Туруктуу айлык бериш керек, татыктуу. Анан үй бүлөнүн үстүн болот. Анан үй бүлөдө билим берүү да, талим тарбияда жаңы деңгээлге чыгат. Анан мектепте дагы ошондой деңгээлде болуш керек. Себеби мына бүгүнкү күндө мектептеги мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу. Мектеп мугалим айлыгы жөнүндө маселе курушпайдан туруп атат. Татыктуу айлык болсо, татыктуу сабак берет. Татыктуу тарбия иштерин жүргүзөт. Мектеп окуучуларына эмне деп айтат элеңиз? Мектеп окуучуларына эң биринчи жакшы окугула дейт элем. Талим тарбия болгон аракет кылгыла. Ынтымак сөз болуш керек. Анан эң башкысы балага ата-эне үлгү көрсөтүш керек. Мына ушундай өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуу зордук зомбулуктарды жоюу аракеттери, ага байланыштуу түрдүү иш-чаралар тиешелүү мекеме уюмдарда мындан ары да улантыла бермекчи.